кызматта иштеп аткан боюнча бар. Жыл сайын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер өзүнө жана жакын туугандарына таандык кирешелер, чыгымдар, мүлк жана милдеттенмелер жөнүндө декларация толтурат. Бул жылы бардык документтер электрондук түрдө берилди. Декларациясы тапшырылды. Анан кийин аны оңдоп бирөө кире турган болсо, сөзсүз артында ким кирди, кандай өзгөртүү киргизди деген иш калып атты. Ал боюнча бизди келип текшерип, мисалы үчүн укук коргоо органдары же прокуратура келип текшерсе, ачыгы менен ким киргизип, ким кандай ушундай манипуляция жүргүзүп аткан боюнча убактысынан бери, минутунан бери баары көрсөтүлөт. 2018 жылдын 1 декабрына карата бардыгы болуп салык кызматына 59.965 салык декларация келип түшкөн. Өз убагында бербеген адамдарга 1 миллион 112 000 сом суммасындагы административдик айып салынды. Биринчиден, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер жанагындай ишкерликти жүргүзүүгө укугу жок. Экинчиси, 1 жылдык айлык маянасы турат. Аны санаса болот, анан 1 жылдык чыгашаны санаганда эле ошондо айырма кактан кетти чыгып калат да. 277 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер декларациясын берген эмес. Булардын катарында мурунку вице-премьер Дүйшенбек Зилалиев да бар. Эске салсак, буга чейин анын банктагы жеке эсебинен $900 000 табылган. Жыйынтыгында байлыгын мыйзамсыз топтогон деген жүйө менен УКМКнын тергөө абагына 2 айга камалган. Так, миллионго жакын акча деп атышат эми средства массовой информацияда. Анан жанагынчалык мүлктөрдү айтып атышат, конечно, бул мүмкүн эмес да мынчалык. Мынчалык даже айлык акы 2-3 эсе көп болгондо да мындай байлыкты топтоого мүмкүн эмес. Салык органдары саясий башкы административдик жана атайын кызмат орундарын ээлеген 1101 адамдын декларациясын текшерүүгө алышкан. Жыйынтыгында декларацияларында туура эмес маалыматты көрсөткөн 141 адамга карата материалдар башкы прокуратурага юридикалык баа берүү үчүн жиберилди. Учурда текшерүү жүрүүдө. Аяна Байтемирова, Көчөр Кубанычбеков, Ош Бирим жаңылыктары.